Ардактуу көрүүчүлөр, барыңыздарга да бир ирет кутмандан каалайбыз. Экранга жакыныраак олтуруңуздар. Бүгүн 7 марттын таңындабыз. Эми мына мынтип жаркыраган студиябызга өзгөчө таланттар келүүдө. Аны эми жалпыңыздарга көрсөтүп, тааныштырып койгум бар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Бүгүн студиябызга ата бала келди. Кененирээк тааныштырган болсом, Тоң районуна караштуу Шорбулак айылынан келишти. Мына ашуу ашып, суу кечип дегенде алыстан келдиңиздер. Бизге ушул элдик таланттардан алыстан келгендер кичине азыраак болуп атат. Баягы жолдун алыстыгынан уламчы. Ана мына сиздер өзгөчө бир кызыктар менен келдиңиз. Эсен-аман. Муну мен эфирдин жүрүшүнө дагы кенен баса белгилеп айтышым керек болот го дейм. Тааныштырып койгон болсок, мына бул жактан агабыз Эсен-аман Кеңеш, жана ошондой эле уулу болсо Эсен-аман Биймырза. Кандайсың, Биймырза? Жакшыбы? Эми мына Кудайым буйрса, музыкалык аспаптардын арасынан өзгөчөлөнүп мына 6 жашта экен уулуңуз Биймырза. Азыр нөлөбой класста окуп аткан экен, Анан ушул талантын сиз дагы акырын кыракылыңыз менен байкап, ушундай оюнчук болсо дагы музыкалык аспап алып берип, баягы баланы ушул шыктандыруу максатында акырындык менен баягы байкап келаткан экенсиз, Кандай жөндөмү барбы, жокпу деп дей турган болсок, мен эфир башталганга чейин угуп отурдум. Укмуштай өнөрү бар, Кудайым буйрса, учубуз кыр эмес экен. Эми келиңиз, Эсен-аман, куш келипсиз да бир жолу. Жалпы калай калк менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум. Кыргыз калкы, айылдаштар, жалпыңарды аялзатын ушу кирип келаткан эл аралык 8 март аялдар күнү менен кут чын жүрөктөн куттуктайм. Түз эфир болгонго абдан сүрдөп атам бир аз. Ушул эфирге эметип сыясы кургай элек жаңы эле сени күтүп отуруп чүргөй койдум эле. Ушу эфирге байланыштуу болгон үчүн ушуну окуп берип коеюн деп турам. Биздин мейманыбыз кандай таланттарга ээ деген болсоңуздар, тетиги эле биз жакшы көрүп сыйлачу элек, калеми курчу эле, өзүнүн стили дагы башкача эле. Зайырбек Ажыматов менен дос болгон экенсиз, калемдеш болуп, көп ырларды жазып, көп кызыктар менен жүргөн жигиттер экенсиңер. Жаш кезиңерди бир аз мага сүрөттөп айтып бердиңиз. Эми ал киши менен дагы жон кишилер үзөңгүлөш, канатташ жүрбөсө керек, менимче дос болбосо керек дегеним. Анан буга чейин мына Бекзат деп баягы ассаламу алейкумден баштап, эми жакшы туруңуз, кайра жолугуп сүйлөшкөнчө дегендин аралыгында ушуну ырга токуп, 4 сапка баткызып, мени дагы таң калтырып келдиңиз. Баягы заматта эфирге токуй коюп, эфирге чейин. Анан эми биз Көл таңы программасына чыгабыз. Программанын аталышы ушундай деп сизге айтсам, ушул Көл таңы программасы жөнүндө дагы чеймелей койгон экенсиз. Анда ооба, муну келип атат. Кагазга түшүрүпкөнгө убакыт болбой калды. Жаңы эле бир жарым саат мурун эле түшүргөй койдум. Ошону окуп берейин. Жакшы болот. Бисмилла деп башталсын ушул сабы. Башталган соң уланар аркы жагы. Бекзат иним өнөрлүүгө өрнөк болсо, берүүсүнө келербиз дагы. Эл ичи, өнөр кенчи деген кеп бар. Элеттен келдим башта, калпагым бар. Эл тараза, эл сынчы аныгында, элегиңерден өткөндү тандадыңар. Көл таңы аты эле айтып турат. Көлдө таңдын кызыктуу атмагы бар. Кыз уланга берип келет айкын кубат. Көрүүчүлөр бир кызыкка батмагы бар. Зоболосу бийик эфир болсо экен, замандын талабына шайкеш келип, замандаштар өнөр менен кооздосо экен, зымга тизген шурудай шөкөттөлүп.
анда эмесе эсекең бата берсин. Алтын көлүм көйкөлүп жата берсин. Ардактуу эфир болуп оозго алынып, ар күн сайын көл таңы ата берсин. Түгөнбөгөн түйшүктү артка таштап, түмөндөгөн өнөрлүү үзүлбөсүн. ТВ канал ысык көлдө, көл таңында тушоо кесип, көп таланттар бүчүрлөсүн. Ох, ширкен, мына сонун бардыгын сонун тизмектеген экенсиз, камтып дегендей. Ыраазычылык билдиребиз. Эми сиз мына менин байкашымча буюрса китебиңиз дагы чыгаарга аз калган экен. Анын бардыгы мына компьютер менен тизмектеп, кадимкидей китептин бетинде түшүргөндөй аталышы менен даярданып келаткан экенсиз. Анан канча убакыттан бери ыр жазып келесиз? Ошол жагынан кеп баштайлычы. Эми бул жерден балалыкты эске саласың да. Эң биринчи ал ыр деле жок. Бирок 3-классымда кызга кат жазган экенмин. Мына сезимдер ойгонуп. Анан бирок өзүм дагы моулумдай болуп уялчаак, тартынчаак болуп, ичиме катып, ичимен багып жүрө берип, мен мектепти бүткүчө почти классташтарым деле билбей калды. Кийин эле жазып жүрүп, кагазга жазып жүрө берем, же гезитке чыгарбайм, же эч жака чыгарбайм. Баягы сезим ойгонот, кагазга түшөт. Сезим ойгонот, кагазга түшөт. Ар кандай ой келсе эле кагазга салып жүрө бердим. Жашоодо кызганчааксызбы? Андай деле кызганчак. Андай эле эмес. Демек ырларыңызды деле кызганбайт экенсиз. Болгону баягы ушуну чыгара албай, ичке багып эле. Тартынуу менен, Анан кийин бул заман өзгөрбөдү. Facebook деген чыкты, соц тармактар чыкты. Анан ошол жака жазып калдык. Анан ошо менен анан болбой эле бирөө окуйт, дагы бирөө окуйт, акындар окуйт, ырчылар окуйт дегендей болуп анан ымалашып, телефон чалышып, сүйлөшүп отуруп эле көп чыгармачыл чөйрө менен тааныш болуп калдым ушул интернеттин артынан. Бул өнөрдүн артынан. Өнөрдүн артынан анан ошо интернет дагы салым кошуп атат да. Интернетке чыгарбасам мени эч ким окубайт эле. Жайылышка, Өзүм мени чыгарып койгула, мен момундай ыр жаздым, мен лиратып салдым деп бара албайм эч жерге. Анан баягы үйдө отуруп эле жазып койсоң телефондон чыгып калат экен. Анан достук жөнөтүшөт, ошонтип эле анан. Буга да көнүп алдым дейсизби? Буга да көнүп алдым. Facebookсуз жашоо жок болуп калды деп коем. Жакшы, анан китебиңиз качан чыга турган болуп калды? Китепти эми кагаз калыңдап эле калыптыр, Ооба, 2-3 жылдан бери эле камданып эле келип атабыз. Баары келип эле баягы финансы маселесине такалат экен. Бирок айылдаштар колдоп, бир туугандар колдоп, алды, мал бере баштады, акчасын бере баштады. Анан ойлоп атам, өзүм эмки жылы 50-ге чыгат экенмин. Эмки жылы күзгө болжоп атам. Анан өзүмдүн оондуу дагы ырларым бар. Баягы мындайча айтканда сөзү дагы, обону дагы өзүмө таандык ырлар бар. Кимге кеңешип бардым? Кыялбек Урманбетовго. Агайга андан мурунтан тааныш болчубуз. Байке ушинтип китеп чыгарайын деген ой келди. Атаңыз ырайым, мен сага 10 жыл мурун эле айтпадым беле. Ал окуп көрүп бир экземпляр байкеде азыр деле колумда. Дагы эле жүрөсүңбү деди а киши. Азыр мына экинчи китебиңди чыгарып аткан болмоксуң. Антип оондурларды да билет. Ал киши менен көп чай ичип, бильярдка барып, антип калдык анан. Сен эми мынча болду. Китебиңди чыгар дагы ачылыш аз эмне өткөр. Болбосо сен эл тааныбайт, атың үчүн иште. Ал үчүн китептин ачылышын аз эмне өткөрүп, жана оондурларыңды ырчыларга ырдат ошол аз эмне. Анан жок дегенде бир ырың элге алынып кетсе, анда Кудайдын бергени. А дегенде атың үчүн иште, анан атың сен үчүн иштейт деп кеңешин берди да. Анан ошого эми бир жолу баягы ачылыш аз эмне дагы өткөрүп, китеп чыгарып койсоң оңой окшойт. Негизи акчасын берип койсоң эле бүттү, китеп чыгып калат. Анан аны реализация кылыш керек да. Эсен аманова, мына бир китеп чыгарыш үчүн канча каражат кетет экен эсебиңиз боюнча? Менин эсебимде 200 миңден ашып кетет окшойт. Ошондо канча нуска чыгыш керек? Анын аныгын даана билбейм.
мен 2 жыл 3 жыл мурун басмакан менен сүйлөшкөм, ал убакта кагаздар кымбаттай элек болчу. Россия менен Украина уруша элек болчу дегендей. Кагаздар Россиядан келет экен, анан басмакадан чалышат. Эртелебейсиңби, кагаз кымбаттап атат да, буйруганын көрөбүз да деп коюп жүрөбүз. Даанасын айта албайм канча кетерин. Бир 300 миңдей кетет экен да, кенени чыгарыш үчүн, Ошондой кетет. Анан концерт бере турган болсоңуз бир 500 миңди кандай бериңиз анда? Буюрса ошентебиз го. Бирөө да залын бекер бербейт дегендей. Ооба, зал, аппаратура, экран баары акча экен. Кыялбек Урманбетов агабыз жакшы түрткү берип атыптыр сизге жол көрсөтүп, Ал өзү баягы ырчылардын көбү менен иштешет да. Ооба. Анан бекер жазбайт дегендей жакшы гонорар төлөп беришет экен. Анан мен жолума түш деп атат да, кыскасы. Сенде бар экен депчи. Сен жөн эле талантыңды топуракка оонатпай менин изим менен бас деп атат. Көп акындар менен деле ушинтип маектешип сүйлөшүп келдим. Анан мына сиздин ырларыңыздан өзүңүздүн баягы ыр жазуу техникаңызды өзгөчө деп баалап турам. Чынында Рахмет. жакшы жазат экенсиз ырларды. Бул поэзия деген бул өзүнчө дүйнө да. Ооба. Бир кенедей бир бул биз олтургучтун деле ушул ыр менен ажарын ачып койсо болот го чиркин. Көргөн көзүң бир тең, анан ошону сүрөттөп сөз менен айтып берсең ал бир тең экен. Анан сиздин Би мырза уулуңузга келели. Мына 6 жашта экен, Би мырза. 6 жаштасың, Атыңды ким койду эле? Би мырза. Ким? Би мырза деп. Жа атыңды ким койду эле дейт. Мен койгом. Атанын атасы койгон экен. Жакшы. Каяктан келдиң? Кайсы айылдан келдиң? Жолбурак. Шорбулактан? Досторуң көппү? Классташтарын толук деле таanii элек болсо керек. Мөлөбөйгө эле баратат да быйыл биринчи. Жакшы, анан келиңиз биз Би мырзанын ушул эмнеге шыктуу экенин бир байкап көрбөйлүбү? Би мырза келчи. Муну атаңа өзүң саттырып алдыңбы же атаң өзү алып бердиби? Саттырып алды. Саттырып алдыңбы? Ылдый кылдым. Кызыгат да. Баягы болор бала ботусунан деп коет го сени манава. Ооба, пианино алып бер эле дейт. Анан машина өтүп алып берем деп бир машина сатып да болчу. Анан ал сөзүмдү унутуп калыптырмын. Машина сатканы кетип бартам десем, мен алып барыңыз dedi. Анан мен менен кеткен Бишкекке. Үйдө калат чоң энесинин жанында. Өттү машинанан, пианино алып берем деген сөздү унутуп калгам. Кайра көлгө кетели деп атсам, пианиночу дейт. Машина монте баштады сизди. Машина өткөндө алып берем дебедиң беле деп. Көрсө ошончу мен ээрчип барыптыр да. Анан алып бердим. Анан өзүм деле кыйратып чертпейм, мынтип музыка издеп, антип эметсем эле карасам чертип атат. Укканын унутпайт деген ушул да. Бала деген. Зрительный памяти дагы, мына слуховой дагы күчтүү окшойт баладан. Абдраевка берели деп атабыз быйыл. Кулай буюрса. Баштап. Азыр жалпы элдин сынына коелучу. Би мырзанын талантын 6 жашта экен болгону. Бизге мындай меймандар келе менин эсимде болгону. 6 жашта болуп, ушундай пианиносын көтөрүп алып, мен чертип беришим керек деп алып. Анан келчи Би мырза, Ай чыкты деген музыканы чертип берчи бизге. Мына жаңылып кеткен жеринен оңдоп кетет. Керемет, ооба. Ошону кайра толуктап атпайбы? Анан үйдө баягы баладан башкача баягы өзүнүн тең курбалдаш балдарынан баягы башкачараак мындай ой токтоо, ой дагы мындай салмактуураак келет экен чынында. Анан бул чыгармага, бул дүйнөгө кандайча келип кызыгып атат? Эмнеден байкап калдыңыз дегеним? Мен баягы муну өңөл апасына окшобосо ушундайдын эле карасы болчумун да кичинемдечи. Анан өзүмө толукканды окшоштурам муну. Болбой эле каным бар да мында. Анан мен өзүм кичинемде музыкалык аспаптарга кызыкчумун, бирок жетчү эмесмин да. Алып бер деп да айта алчу эмесмин. Мектепти бүткөндөн кийин гитара кармап, анан жана оон жазып жаратып деп атпаймынбы, анан
эми жазып ийдим деп деле киретмечи, нота деле билбейм. Анан гитарага салып көрүп атып үйрөнүп алгам дегеним да. Баягы өзүмдүн ырларымды кошуп чырта алам, комузга деле ошондой окуган жокмун, билимим жок музыкалык. Анан баягы табият берген талант менен баягы эме самоучка депчи. Эми самоучканын деле ар жакта идиреги болсо илип кетет да, анан бул деле ушундай болуш керек да. Алып беринчи атасын узурайын. Деп чирттирип көрсөм эле илип кетти, анан колдойюн деп атам эми. Жакшы. Сиздердин кезде ушундай музыкант болом десеңиз, аталар урушуп, айдагы музыкант болосуң, андан көрө чабан болосуң. Же болбосо айдоочу болосуң деп. Мына эми ошонун баарын баягы өзүңүз жетпегенге уулуңузду жеткизейин деген жакшы тилегиңиз бар экен. Баягы өзүм жетпегенге Мукаш Абдыраев мектебине дагы мына ушул баланын айынан мен Бишкекке көчүп кетейин деп атам дедиңиз, туурабы? Буюрса. Чоң музыкант чыга келсин, Биймырзабыз дагы. Анан Биймырза келчи, дагы музыкалардын арасынан Генанын ырын чертип бере аласыңбы? Азыр биздин кичинекей көрүүчүлөр дагы көрүп алып, келди. Айба, бизди да таң калтырып атат чынында. Бар болсун, өмүрү болсун, кичинекейибиздин. Анан эсен-аман мына бир эмес эки аспап алып келдиңиз. Анан сөздөрүңүздүн жүрүшүндө мен бир гана ыр жазуу менен чектелбей, ушул өзүмдүн элге чыга элек обондорум да бар деп калбадыңызбы? Анан ошол ырларыңыздан уксак болсудай. Гитараны колго алыңыз. Үстүндө болуп тамагымда кургап кетти. Суу бар жок беле деп коюмбу? Суу бар, чай бар. Мен 18 жашка толгон кез, кызга жигит болгон кез дегенде, ошо кезде гитараны кармадыңыз. Ар бир чыгарманын өзүнүн кичинекей тарыхы болот да. Бул ырды кандай десем, биринчи баягы гитараны кыңыратып отуруп деп 10 жаралган десем болот да биринчичи. Анан сөз жазып көрүп, мындайча айтканда экөө бири-бирин толуктап эле алып кетти. Анан кандай чыгарма болду? Аны баягы эл тараза, эл сынчыдайт. Эми баягы профессионал ырчы болбогондон кийин, профессионал музыкант, гитарист болбогондон кийин колдон келгенин эле чертип берейин. Алыбек алдына жараша. Алыбек алдына жараша. Менде үн деле жок, эми тамагымда кургап атат. Көбүнчө сүйүү темасын кайрыйт окшойсуз азыр. Эми баягы кыздар акын кылды да мындайча айтканда. Мен орудум, менен эмес жаным кыйналып, түшүндүрүп кантип айтамын. Бул дүйнөгө биз келебиз да кайра кетебиз. Көз өткөнчө тирүүлүктүн суусун ичебиз. Ардактаган аппак тунук сүйүндагы байлык менен мансапка алмаша алабы. Биз бактылуу жубайлардан болобуз деп кыялданган ошол күндөр кайда калды? Ардактаган аппак тунук сүйүндагы байлык менен мансапка алмаша алабы. Биз бактылуу жубайлардан болобуз деп кыялданган ошол күндөр кайда калды? Кайда калды? Эсен-аман кеңеш чыгабыз. Кур үмүткө мен байланыпмын жипсиз аркансыз. Элестеримди эшип келгем анда аргасыз.
акырында сен айттың эле издеп барбагын, мен барбайым. Сен айткандай болсун ардагым. Ар нерсенин келечеги тарыхы бар, ар бир жандын аласасы карызы бар. Падышам эмес кол астында күн өткөргөн, колунда күнүндө намысы бар. Ар нерсенин келечеги тарыхы бар, ар бир жандын аласасы карызы бар. Падышам эмес кол астында күн өткөргөн, колунда күнүндө намысы бар, намысы бар. Сонун чыгарма экен, мындай уккулуктуу. Кайрыктары жакты да мага. Кайрыктары анан бир бул чыгарманы ырдаш керек го дейм. Муну баягы ырчылар менен байланышып балким бир чыгарсаңыз жакшы болчу да экен. Бул эме кылып атам мен, баягы китеп жөнүндө кеп болуп калды. Ушул ырга Тынай Албаев инсан тобунун солисти досум, ал дагы бир мектепте окуганбыз Байтыкта. Анан ошон инсан тобунун көркөм жетекчиси Эркин Мейирканов деген бала, ал дагы ушул мамандык көлдүк жигит. Анан Тынайга ушундай досчо кеңешип, мондай кылып атам деп иш чаранын жүрүшүн, бир ыримди ырдап бер деп. Кстати, ал да бир ыримди ырдап берет ошол кечеде. Анан ушундай иш чара өткөрөйүн деп атам десем, макул деп жүрүлөр. Бир күн чалып, эсеке тиги Эркинге чалсам бир ырын менден подарок аранжировкалап берейин деп. Эркин Мейирканов. Ушул ырды Айдар Бейшенбаев деген ырчы жигитибиз бар. Ошолго бергем да. Ошол эме кылып бүтүрүп даяр болуп калды. Азыр эмесин эфирге кетириш үчүн тиги голосу жакпай калганбы же кандай, мен ал жагын түшүнбөйм да. Кайра жаздырышым керек болот. А так эмеси аранжировкасы бүткөн. Так ушул ырдыкы. Ошондой. Анан ушул айтып калдыңыз, мына Эркин Мейиркановду айттыңыз, Кыялбек Урманбетов деп калдыңыз. Анан мен билишиме караганда ушул аттуу баштуу элге таанылып калган ырчылардан, өнөр адамдарынан көптөрүн эле таанып билет экенсиз. Мен билишимче Айбек Касымов менен дос экенсиз, башта айтылгандай эле Зайырбек Ажабанов менен дос болчу экенсиз. Дагы кимдер менен? Жакут Сыдыков, Аалы Туткучев менен доспун дебейм, бирок Аалы бир күнү телефон чалып эле, байке жолукпайлы, чай ичпейлиби эле дейт. Бул ким десем, Аалы го дейт. Кадимки Аалы десем, ооба дейт. Мен ага күйөрмөн болуп жүрсөм, ал мага күйөрмөн болуп туруптур. Фейсбукта ырларды окуйт экен. Анан мен оорум бар. Ката көрсөм эле аллергиям кармайт да, сразу оңдойм тиги комменткечи, ката жазылган сөздөрдүчү. Анан ошонуңуз жагат байке. Анан тигиндей мындайдан чай ичпейлиби деген болуп турам деп жолугуп, анан бир жерден Нават деген чайканага чакырды. Барсам, бою узун жигит экен, телевизордон жапалдаш бойлуу эле экен деп жүргөм. Монтуп алып сүйлөштүм го. Өзү чайга чакырып атпайбы? Өзү чайга чакырып атат. Аны мен чакырчу жерде болчумун дейм. Менден кичүү болсо да анын жолу улук да. Эл тааныган, эл сыйлаган киши дегендей. Өнөр улук да. Анан ушинтип анан бир 2 сааттай отурдук чайханада. Болгон планымды айтып бердим, ушундай деп эметсем, байке жакшы экен. Аябай жөнөкөй жигит экен. Ооба, жөнөкөй. Ойлогом мындай ырларынан аябай мындай дерски ырдайт го. Анан кыялда жатак болуш керек десем, жок, аябай жөнөкөй жигит экен, мага жакты. Анан байке айылдан чыгып аткандан кийин ал дагы баягы кеңешин берип атат да. Ачылыш аземди Бишкекте өткөрөт экенсиз, болуптур. Бирок айылыңызды чакырсаңыз, сиздин туугандарыңыз, досторуңуз кыйын болсо 20 киши келет. Айылга барып аксакалдардын батасын алыңыз. Актовый зал, мындай клуб же бирдеме барбы? Бар. Ошол жака чакырыңыз. Могу ырчы досторуңуздун баарын ошол жака бир күнгө алып барыңыз. Бир койду союңуз. Мен да барып берем дегем. Анан барабы барбай билбейм, бирок ошентип. Эми айтылган сөз сатылган ок. Сөз түрдө ал киши сөзүндө бекем турат. Жакшы тааныйбыз ал агабызды. Мирлан Байеков, келинчеги Созул Газиева, Созул аркылуу таанышкам. Мирлан менен. Нарындык. Ооба. Ошолор менен сүйлөшүп, иштешип,
ошолорго ырдатайын деп атам мен баягы ырларымдычы. Сөзүн ачык ошол. Чөйрөңүз бар турбайбы? Буюрса. Мен бекер сураган жокмун. Мына Зайырбек Ажыматов менен Мирлан Самый кожо дагы жакшы экөө да жакшы жүрчү эле. Баягы Зайырбек Ажыматовду акыркы сапарга узатаарда Мирлан Самый кожо баягы атайын митинг болот го, сөөктү узап атканда. Ошондо баары келип атса, ушундай Мирлан Самый кожо жаш акындар менен турат, калемгерлер менен турат дагынан. Биз Зайырбек агабызды ый менен эмес, ыр менен узатабыз деп турган ошол жерден кайраттанганы бар эле да. Жакшы жүрчү эле. Жакшы таанып калдым ал кишилерди. Кайраттуу жигит. Ал менен өткөндө Зайырбекте эскерүү кечеси болду. Анан келинчеги чалып ушинтип келип бересизби, Зайырбекте эскерүү кечеси кылып атабыз. Кайсы жерде филармонияда? Чоң залда, кирүү акысыз деп. Ай, неге эле мамлекет көтөрүп атат дедим да, таң калдым да баягы. Анын филармониянын арендасы эле канча? Bir күнгө 100 000 сом экен. Ооба. Жана экрандар 50 000ден ал дагы лайт экрандар. Бизде эсен мынабы каттар келүүдө. Би мырзага салам жолдойм, алтыным деп апасы жазып атат. Кымбат Супанбекова. Ооба, апасы. Апаң көрүп атыптыр. Би мырза, апаңа мынтип койчу. Мынтип кой. Колду көтөрүп кой. Бол. Уялчактуу ушундай. Кийинки каттарды мен четинен тааныштырып окуй берейин. Саламатсыздарбы? Ата өнөрүңүз өркүндөй берсин, Жолдубай деп жазды. Өкүл балам. Өкүл балаңыз. Өкүл балам. Жакшы, мына баары көрүп атышкан турбайбы? Саламатсыздарбы? Шергазиева Гүкүнү, Марафона Надираны, Муктарова Гүлайды, Максатова Айгүлдү, Жылдызбекова Салиманды, Жыргалбекова Гүлканды, Майрамбек Генженин атынан эртеңки майрамдары менен куттуктап, Жумайыма деген ырды берип коюңуздарчы, өтүнүч деп Эшперов Айлы. Кичине бул каталарды сизге окутпай эле коеюн. Тыныч белги, чоң тамга, кичинекей тамга деген жок болуп атат. Ошентсе дагы Анош деп атын жазган экен, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эшперов Айлына бизден чоң салам айтабыз. Анан Шорбулак айылынан келдиңиз, шорбулактыктар аябагандай узатты дедиңиз. Төө сой болсо дагы кой сою узатты дедиңиз. Анан кайра келерде андан чоңурагын союп тозуп алат дедиңиз. Учурдан пайдаланып биз дагы Шорбулак айылына жалындуу ысык салам айтып койсок болот. Мына сиздер дагы сыймыктанып олтурсаңыздар керек, азыр чай үстүндө биздин талат, биздин агабыз, биздин инибиз, биздин айылдашыбыз, жердешибиз деп. Жакшы. Би мырзанын уйкусу келип калган го. Ооба, түндө кеч келдик, кеч жаттык дегендей. Мындай дейт: саламатсыздарбы, Ысык Көл ТВ, Чолпон айылынын тургундары, апам Бурканга, келиндерим Аида, Асел, Акылай, сиңдим Малика, Нагиманын 8 март майрамдары менен куттуктайбыз. Бардык жакшылыктардын күбөсү болушсун деп сары дөбөлүктөр куттукташат деп жазып атат. Кийинкилерин азыр мен шашпай тааныштырып берейин. Азыр Би мырза уйкуң келип атат окшойт, келчи бизге музыкалардан чертип берчи. Жоолугарым билгемин деген музыканы билесиңби? Чертип берчи ошону. Рысбайга салып көрөлү. Баракелде, өнөрүң өсө берсин. Анан бул бир эле колдоп чертеткен азыр. Мен багы өзүм билгенимди көрсөтүп атам да, мен эки колдоп черте албайм. Сизден үйрөнгөн турбайбы ал жагында? Мен черткенди көрүп эле туруп атат булчу. Ошон үчүн окутайын деп атам да. Сиз эки колдогон болсоңуз, эки колдоп үйрөнөт элемиз. Баарды баягы сиз тартып аткан турбайбы? Ооба. Мен де токтоп калбасын деп атам да. Би мырзага салам жолдойм деп тайекеси Гөлбаев Алихан. Алихан тайкен көрүп атыптыр. Би мырза. Кийинкилери Кутман таң Чырак айылында жашап жаткан жээнибиз
Элнураны бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз деп эжеси Надира, жездеси Нурбек деп жазып атат. Кут болсун. Биз дагы тилектешпиз. Анда сиздин дагы бир поэзияңыздан уккубуз келип атат. Эсен-аман аба. Поэзия болгондо. Поэзия. Мен могу жерге эметип алдым эле. Азыр бизди мына көрүүчүлөрдү дагы аркыл өнөргө баш баккан эл да. Бири поэзияга кызыгат, бири мына мынтип музыкага кызыгат, бири мынтип гитарага кызыгат. Азыр аздан соң биз комузду да кыңгыратабыз, Көлдүк болгондо эми көл жөнүндө бир окуп берейин. Жакшы, Алыкул Осмонов суктанган ысык көл жөнүндө кантип ырдабайбыз? Асман жок, көлүмдүн асманындай, ак таң жок, көл таңы атканындай, туп-тунук суусунда бөгүп жаткан таш да жок, көлүмдүн таштарындай. Көрбөйсүң эч жерден кереметти, көлдөгүн уясына батканындай, миңдеген дарттарга даба болчу, баткак да жок, көлүмдүн баткагындай. Көлүмдүн эң бир кооз жерлери бар, тоо, токой, суу, ташы, черлери бар, аркар, кулжа, маралы мекендеген тоосунун алтындуу гендери бар. Кыргызымдын бермети ысык көлүм, Кыдыр өзү дарыган ыйык көлүм, кылымдар агылса да соолубастан, бар болгон багыбызга алтын көлүм. Чиркен, баракелди. Каяктан экениңиз бул ырларыңыздан айтып турбайбы, Ассаламу алейкум, эсен-аман байке, өнөрүңүз өркүндөй берсин, иниңиз Элчибек. Кече күнү бул Маркске чейин келип узатып келет, узатыпчы. Элчибек. Каракоо айылына келип, аяктан балам экөөбүздү узатып, жакшы барып келиңиздер. Кайра келгенде тозолобуз деп. Ошол Элчибекке рахмат. Ушул учурдан пайдаланып айта кетейинчи. Айылда Кулатай деген агабыз бар. Ошол чалган мага биринчи. Сенин номериң берип, ушул номерге чал. Ой, эмне деп чалам? Иши кылып телевизорго чыгасың, чал ушуга деп эле. Анан чалбай жүрө берсем, кайра чалат. Ай чалдыңбы деп. Деле ушул байкеден кутулайынчы деп анан сага чалып, анан сөз уланып кетип келип калдым. Ошо Кулатай байкеме ыраазычылык айтып койсок болот. Ыраазычылык айтсам болот. Балким ушун менен багы тушоом кесилип атабы деп да койсом болот деген. Эфирге биринчи чыгышымда сөздүн ачыгы. Ошол. Биз дагы кубанып турабыз. Чынында сиздей талантты эфирге алып келип, жалпы элге көрсөтүүгө мына Биймырзадай болгон биздин кичинекей талантыбыз келди. Алтыныга өзү. Келчи Биймырза, жакыныраак олтурчу. Бул жактан азыр өзгөчө улуу муундарга дагы басым жасайлычы. Анан Бульварым деген музыканы черте аласыңбы? Бульварым. Мен үчүн бул оңой эле деп турам, алысыраак отуруп аны. Аябай кызыккандар жөн эле тиктеп алып, ар бир клавишасын басса дагы эптештире албайт мындай. Мына талант деген ушул, бээринде бар деген ушу турбайбы? Кубанычтабыз абдан. Анан бул жактан 3 кыл комуз табышы жүрөгүмдүн кагышы дейт. Бул комузду да кармап кыңгыратпасак, кыргыздын улуттук аспабы таарынат го. Баягы Сиз кичине күүгө келтирип алыңыз, Эсен-аман байке. Мен бул жактан келген каттардан тааныштырып турайын, Ооба. Сиз камданып, даярданып алыңыз. Бизге көптөгөн каттардын арасынан Ассаламу алейкум, эсен чыгармачылык, ийгилик, Биймырза уулу бактылуу бол. Шорбулактан Темке байкең 50+ дейт. Бул эмне болгон 50+ болду экен? Бул жакта топ ойнойбуз да. Команда 50 жаштан өйдөгүлөр, 40 жаштан өйдөгүлөр болуп, 50+га кирет да бул. Жакшы. 50+ деп койсом өзү түшүнөт дегендегиси го. Бул пароль турбайбы, сиздер үчүн. Ишиңерге ийгилик, талантыңарга таазим, Кара Тала айылынан Байкең Сагынбек. Бүгүн жалпы тоңдуктар көрүп аткан экен,
Балбай айылынын тургуну Жоошбаева Кызылкүл энебиздин эртеңки майрамы менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуп, аман болуңуз, үй бүлөңүз менен бар болуңуз. Сизди жакшы көрөбүз деп 810 менен аяктаган абонент жазып атат. Кийинкиси эсен аман байке, талантыңыз ташкындай берсин. Сизди айыл эли сыймыктанат сиз менен. Бар болуңуз, мен да сыймыктанып келем деп Алмаз жазып отурат. Айыл башыбыз биздин. Жакшы. Би мырзага эсен аман, Би мырзага салам жолдойм деп тайекеси Көлбаев Алихан жазып отурат. Келиңиз анда, сиздин Бул оондурларыңыз табылгалы. оондурга келгиче бир окуп бергим келип атат да. Тема болуп калат экен. Келир дайлы дегендер да. Бул жашоонун өз эле сыргабай. Баамдап көрсөм, сырынан да чыргабай. Чыр түгөнбөйт, бирок андан түгөнбөс, жашоо өзү көнөрбөгөн ыргабай. Келир дайлы бул жашоонун жыргалын, нарк насилди турмуштун ойкырларын, ак сүйүүнүн деңизинде кайыккан келир дайлы махабаттын ырларын. Ырдагым келди бүгүн бүт ырымды, колго алып комузумду гитарымды, келир дайлы жаштыктын жашыл жазын, ырга төккүм келип турат дидарымды. Чиркин. Кана анда сиз. Эремеспи? Бул ыр 94 же 96 жылы жазылган ыр болуш керек, бир 30 жылга чамалап калды. Көңүлдө эле жүрөт, эми ырдап аткарып көрөм. Жакшы болот. Сөз качып, мукактанып, сүрүлүп кеттим айылыңа баратып. Көрдүм сени көзүм албай, карай бердим көксөм канбай, байкадыңбы? Бир өзүңө куса болуп, бир көрүүгө куштар болуп барбадыңбы? Жегинде бирге басып, жомоктогу Хамзададай элестеттим. Мен өзүмдү ардагым, билип менин сүйөрүмдү, туюп туруп сүрдөрүмдү сыр бербедим. Жаны гана таанышкандай, жактырганын мен айта албай үндебедим. Кадырыңа жетсем деймин, өмүр бою өзүң болсоң, жалгыз менин эрмегим. Аман болсок бул турмушта, ашырбой бул турмушка күн көрөрбүз. Бирин дебей бүткүл оюм, бир күн болор сүйүү тоюп, үйлөнөрбүз.
деп соны жаздым чыгарбай эле. экен. Бул 93-94 жылдары жаралган турбайбы булар. Анан мен мындай өзүмчө ойлонуп койдум. Ошол кездерде уюлдук телефон деген жок эле. Анан азыр болсо эми уюлдук телефон ар кимде бар. Сезимдер деле ал кезге салыштырмалуу азыр башкача. Сезимдер жанышы азыр кыйыныраак дегендейчи. Анан ошол кез мындай таттуу экен, баягы сагынган адам болсо сен бактылуусуң дейт го. Анан ошону зарыгып, күтүп, кат менен жашап, ортодо көпүрө кат болуп, кат берип коюп, аны күтүп, эмне деп жазат деп, жооп жазбай койсо уктабай. Ал келгенчекти анан күтүү деген ырлар чыгып кетип, каттын жообу, Жакшы. Эми келиңиздер, убакыттын тардыгына байланыштуу биз бул жактан 18 жаш деген музыканы чертип берчи келчи Бей мырза. 18 жаш. Уйкусу келип, оондар да уйкусу келип чыгып атат го. Чоң рахмат. Эми убакыт деген ушул экен. Эсен аман байке, мына жаңы эле баштап аткандай болдук. Мында сиздердей таланттуулар менен отурганда убакыттын кандай өтүшүн мен эле байкабай калам чынында. Азыр бул жактан окулбай көптөгөн каттар калып атат. Эми мен колдон келишинче азыр жетишип окуп бергенге аракет жасаймын. Эми сиздерге эркин микрофон берейин. Мына эртең дагы аял затын эл аралык майрамы келе атат. Куттуктап эркин микрофон берейин. Рахмат. Мен ушул убакыттан пайдаланып эң биринчи жарык дүйнөгө алып келген апамды куттуктап, апама салам жолдомокчумун. Андан кийин жеңелер, айылдаш, апалар, карындаштар, келиндер дей койчу. Аял заттын баарына жалпысынан салам жолдоп. Бир ырга убакыт барбы? Ошол убакыттагы тар болот да. Бул жактан режиссер муштумун тийип атат. Аманчылык тилеп берип батасын, аздек деген оңдоп турган катамды. Кубалаймын эгер болсо капасын, куттуктаймын чын жүрөктөн апамды. Куту үйдүн өмүрлүккө жар болуп, кирдетпеген көйнөгүмдүн жакасын, кол кармашып жүрсө экен бар болуп, куттуктаймын балдарымдын апасын. Аман жүргөн караанына кагылып, кырсыктан тыш болсо тынчуктайм. Көрүшпөсөк калам бир аз сагынып, кыздарымды дагы бүгүн куттуктайм. Ушу менен кыскартып коеюн. Аябай көп куплет да. Ыр менен жалпысын куттуктап бердиңиз. Ошон үчүн акынсыз да. Баягы көп сөздүн сүйлөгөндө не, ыр менен эле жыйынтыктап бердиңиз. Ме деп, Сизге чоң рахмат, Эсен аман байке. Кайрадан эсенчиликте кайрылышып келип, жакшы жаңылыктар менен жолукканча дейин сиз менен, Мына атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул дейт. Мына атадан артык болсун деп уулуңузду ээрчитип, 6 жаштан мына өнөргө акырындык менен сугарып келаткан экенсиз. Кудай кут кылсын, чыга келсин өзүңүз тилеген инсан, Бар болуңуздар жалпы шор булактыктарга деге эле койчу. Тоң элине бизден жалындуу ысык салам болсун. Жалпы эле көл кыргыз элине дечи. Анчалык ичитар болбочу деп. Жогага айткандай. Эми рахмат сиздерге. Алтындай болгон убактыңарды бөлүп келдиңиздер. Эми 3 саат кайрадан жол жүрүш керек болот. Бизден салам айта барыңыздар шор булактыктарга, жалпысына. Ардактуу көрүүчүлөр, биз менен чоң болуңуздар, эч кайда алыстабаңыздар. Аздан соң биз сиздерден келген каттарды тааныштырабыз.